өзгөрүп атат, коом өнүгүп атат, ошого жараша дагы баалуулуктар өзгөрүп атканда үй бүлөнүн структурасы да өзгөрүп атат, үй бүлөнүн баалуулугу да өзгөрүп атат. Анан биз эмне кылышыбыз керек? Анан пайда болгон маселелерди кантип чечсек болот? Коомго кандай салым кошо алабыз деген сыяктуу маселелерди сиздер менен бөлүшөт элем. Анын бул үй бүлө маселеси биздин Кыргыз Түркманас университетинде психологиялык кеңеш көмөк деген бакалавр программасы бар. Билим берүү тармагында иштей турган психологдорду даярдап атабыз. Быйыл 4-чү жолу бүтүрүүчүлөрдү беребиз. Анан ал жерде социальный психология деген сабак бар. Ал жерде үй бүлө жөн гана тиги коомдун бир группасы катары айтылып кетсе, кийин бакалавр 4-чү курска келгенде үй бүлө психологиясы деген сабак окутулат. Андан башка да магистратурада үй бүлөлүк консультация, үй бүлөдөгүлөргө, жуптарга же болбосо жалпы үй бүлө мүчөлөрүнө консультация кандай жүргүзбөк деген сабактар окутулат. Анан бул сабактардын коомго керектүү экендиги айдан ачык. Ошон үчүн мен бул маселени козгодум эле. Көптөн бери ар бирибиздин жүрөгүбүздө өйүп келген, баарыбыз билген, бирок кандай экенин кантип чечерибизди ойлонуп коюп, ушундай болсо жакшы болмок кап деп коюп, бирок бир айтылбай жүргөн, же айтылса деле ошо ойдон калып калган, айтылып калып калган маселе болчу. Ошону айткым келип атат. Элира кийинки мени жылдырып койсоңуз. Экинчи слайд. Үй бүлө коомдун эң кичинекей бөлүгү деп айттык. Үй бүлө мына үйдөн башталат. Үй корголуш керек. Үйдүн ичинде ким бар? Атасы бар, апасы бар, баласы бар, кызы бар, чоң атасы бар, чоң энеси бар, бир туугандары бар, же башка бир нерселер бар. Үй бүлөнүн мүчөсү болгон башка жаныбарлары бар, мисалы дегендей. Бул үй бүлө ЮНЕСКО тарабынан дайыма коргоого алынган. Ар бир өлкөнүн өзүнүн үй бүлө боюнча семейный кодекстери бар, ошол боюнча коргоого алынган. Үй бүлө деген эмне деген маселеге келе турган болсок, үй бүлө бул адамзаттын баалуулуктарынын арасында эч бир тиги экинчи слайдта турсаңыз, Элира, экинчи слайдка келсеңиз. Ушул жерде турсаңыз, эч бир орду алмаштырылбай турган, салыштырылбай турган дайыма себеби эч нерсенин характери, мүнөзү, керек болсо тагдыры, баалуулугу, салты, аң сезими ошол үй бүлөнүн ичинде түптөлөт экен. Демек, үй бүлө катары биз ар бирибиз өзүбүздүн балабызга кандай салым кошуп атабыз, же болбосо биздин ата-энелер балдарына кандай салым кошкон деген маселе ошо үй бүлөдөн каралат экен. Тагдыр мындай болду. Бул тагдырга ким себепкер болду? Ким күнөөлүү болду, же болбосо себепкер болду? Андан могу жерде үй бүлөдөгү ынтымак. Үй бүлө кандай болуш керек? Үй бүлө бири-бирин колдоп турган, коопсуздук шартын түзүп турган, экономикалык, социалдык, территориалдык, биологиялык функциялар болуш керек да. Бул үй бүлөнүн функцияларын алып карай турган болсок, мисалы үчүн үй бүлө жөн эле каны бир кишилердин чогуу бир жерде, бир үйдүн ичинде жашашы эмес. Ал деген ошол эле учурда бул социалдык өзгөчөлүгү бар. Балага социалдык статусту өткөрүп берет. Кимдин баласы? Башкарманын баласы, мугалимдин баласы, чоңдун баласы, кичиненин баласы дегендей, байдын баласы, кедейдин баласы, ортонун баласы деген сыяктуу социалдык статусту өткөрүп берет. Биологиялык өзгөчөлүк, тукумулуучулук өзгөчөлүк, территориалдык, ошо аймактык өзгөчөлүктөрдү кааласак да каалабасак да ошол жердеги салттарды алабыз, салтты улантабыз. Ошол бизге жакшы көрүнөт. Андан кийин коом менен байланыш түзөбүз, кошуналар менен байланыш түзөбүз, баалуулуктарды үйрөнөбүз. Тарбиялоочулук функциясы бар үй бүлөнүн, балдарды тарбиялоо, коомдун бир мүчөсүн тарбиялоо. Советтер Союзу учурунда мисалы аялдар, эркектер, аялдар жөн эле мындай 30-ка чыгып калды, 40-ка чыгып калды, момундай машиналарды минип жүрөт, бирок ал күйөөгө чыккан эмес, демек бул толук кандуу аял эмес деген сөздөр болчу. Демек бул жерде биринчиден аял үй бүлө куруш керек, экинчиден эне болуш керек деген
bir özgöçөлүктү талап кылган өзгөчөлүктөр бар болчу. Себеби Советтер Союзуна дагы бир гражданды тарбиялоо милдети аялга жүктөлгөн болчу. Бул ар бир Советтер Союзунда эмес, ар бир коомдо ушул милдет жүктөлгөн болчу. Ушул милдет жүктөлгөн жана ал дайыма уланып келет. Андан башка дагы бизде территориалдык дедик, рекреативдик. Мисалы үчүн балдар же үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү ооруп калса, аны дарылоо, жардамдашуу, эмоционалдык колдоо көрсөтүү, жакшы абалды колдоо көрсөтүүчүлүк функциялар бар. Үй бүлөнүн функцияларын карап көрсөк, үй бүлө башчысы ким, ага кимдер баш ийет, жоопкерчиликтерди кимдер белгилейт, милдеттин ким аткарат, ким аткарбайт, кандай ролдор бар деген маселени дагы карап көрсөк болот. Андан кийин үй бүлө бул жандуу организм. Кийинки слайдты өтүп коесузбу? Үй бүлө бул жандуу организм. Эмне үчүн жандуу организм? Себеби бул жерде адам баласы төрөлөт, үйрөнөт, чоңойот, өнөт, өсөт, өнүгөт убакыттын өтүшү менен өзгөрөт. Демек, үй бүлө өз функциясын аткарган жандуу бир организм. Эми үй бүлө курулуп атканда жакшы тилек менен курулат. Ömür boyu birge жашайбыз. Бардык оорчулукту, кыйынчылыкты, татаалдыкты, жакшылыкты, жамандыкты бирге тартабыз деген ой менен. Анан ушундай жакшы ой менен жасалган үй бүлө эмне үчүн эле кийин эс алуучу тыл болбой эле бир согуш талаасы болуп калып атат. Бул маселе азыр ар бирибизди тынчсыздандырбай койбойт. Себеби үй бүлө деген бизди коргоочу дедик бир аз мурун. Улантуучу дедик, экономикалык жактан колдоочу дедик, материалдык жактан, психологиялык жактан колдоочу бир жер болуш керек дедик. А бирок келип эле согуш талаасына айланып калып атат. Бул согуш талаасына айланып калуунун өзүнүн себеби бул үй бүлөдө функциянын бузулушунан болушу мүмкүн. Же бирөөнүн ролу аткарылбай калган болушу мүмкүн. Мисалы, кантип согуш талаасына айланып калат? Байланыш курууда кризис болуп атат. Демек, үйдө сүйлөшүү болбой калды. Ат коюу, тамашалашуу, одоно тамашалашуу, же болбосо тиги жактырбай калуу, же сүйлөгөнүн укпай калуу. Себеби үй бүлө куруп атканда биздин негизги муктаждыгыбыз бар, керектөөбүз бар. Сүйүү жана сүйүлүү. Сүйүү жана сүйүлүү маселеси артта калып калды дагы башка бытовой проблемалар менен кетип калганда мени мурдагыдай сүйбөй калды деген ой келип калган болушу мүмкүн. Мындан улам ар түрдүү ойлор келет дагы, үй бүлө согуш талаасына айланып баштайт. Бирин бири укпай калышы мүмкүн. Жана кыргыздар бекеринен айтпайт го, уруш кайдан чыгат, атаңын башынан чыгат деп. Атаң башы деп бирөө айтып койсо, сен эмне атаңа асылдың деп туруп, анан пожалуйста, уруштун баардыгы чыгып калышы мүмкүн. Мына ушул сыяктуу үй бүлө согуш талаасына айланып калганынын себеби үйдөгүлөрдүн колу такыр бошобой калды. Элдин баардыгы иштеп атат. Балдар менен сүйлөшкөнгө убакыт болбой калды. Аялы менен сүйлөшкөнгө, күйөөсү менен сүйлөшкөнгө убакыт болбой калды. Бул дагы таарынууларды алып келип аткан болушу мүмкүн. Кийинки немеге өтүп кете берели. Элира. Анан үй бүлөнүн структурасына алып караганда, үй бүлө бул чоң үй бүлө бар. Чоң үй бүлө, же болбосо кенен үй бүлө деген структурасына алып карай турган болсок, эгер этникалык жана маданий структурасына карай турган болсок, тег улуттуу үй бүлө, бир улуттан, же болбосо башка улуттардан жасалган интернационалдык үй бүлө боло турган болсо, саны боюнча карасак, кенен же болбосо чоң үй бүлө. Бул чоң үй бүлө, традициялык үй бүлө бир канча муунду. Мисалы үчүн чоң ата, бала, небере, кайната, кайнене, келин бала, анан неберелер, же болбосо бир туугандар кошо жашаган үй бүлө. Бул үй бүлө традициялык үй бүлө болуп эсептелет. Андан башка да негизги ячейка үй бүлө, же болбосо нуклеар үй бүлө деген түшүнүк бар. Бул ата эне бала үч иттигинен турган үй бүлө. Андан башка дагы үй бүлөнүн структурасына карай турган болсок, бул Мукарам эже, сиз микрофондорун өчүрүп турсаңыз,
Siz de soorganizatorsiz. Изначально заготовка прилично бьет. Макул, мен өчүрсөм өчүрүлбөй аткан. Администратор кылдыңызбы азыр? Ооба, siz de administratorsiz. Улай бериңиз, эже, сүйлөй бериңиз, Каден эже. Анан толук үй бүлө бар. Толук үй бүлө бул кандай үй бүлө? Атасы, апасы, балдары чогуу жашаган функционалдуу үй бүлө болуп эсептелет да. Бул жерде толук үй бүлө дегенде. Ал жерде бардык функциясы аткарылат. Жана коргоочу функциясы, колдоочу функциясы, сүйүү функциясы, жардам берүү функциясы, угуу функциясы, сүйлөшүү функциясынын бардыгы аткарылган толук үй бүлө деп эсептелет. Андан кийинки биздин дайыма ойлондуруп келген, дүйнө жүзүнүн баарын ойлондуруп келген жарым үй бүлө бар. Бул жарым үй бүлө бул көбүнчө ажырашкан үй бүлөдөн же кетип калган үй бүлөдөн болуп калышы мүмкүн. Жарым үй бүлөлөр, ажырашкан үй бүлөлөр да болушу мүмкүн. Ажырашкан үй бүлөдө эң белгилүү себептерден улам жубайлар ажырашат, ажырашкандан кийин үй бүлө жарым болуп калат. Андан башка да жетимдешкен, атасынын же апасынын бирөөсү өлүп калса, бул жетимдешкен үй бүлө болуп калат. Анан акыркы учурларда коомдо көп көрүлгөн бир нерсе бул жалгыз бой үй бүлө болуп атат да. Жалгыз ата же жалгыз эне баласын тарбиялап алып атат. Бул жалгыз ата же жалгыз эне болгондо энеси таштап кетип калып атат. Белгилүү бир себептерден улам балдарды андан кийин же атасы таштап кетип калып атат, же мындай башка үй бүлө куруп калып атат дагы, анан кийин балдар ошо жалгыз бой атанын же эненин жанында. Анан акыркы жылдарда мурдагыдай Советтер Союзу учурундагыдай же андан кийинки учурдагыдай сөзсүз түрдө эле үй бүлө курулуш керек, анан бала төрөлүш керек эмес. Каалагандар азыр аялдар эркиндиги чектелүү, күйөөгө чыксам эркиндигим чектелип калат деген ой менен жөн гана тиги өздөрү үчүн деп төрөп алып атышат. Бул канчалык деңгээлде туура, ар ким өздөрүнө жараша билет. Бирок бул чоң жоопкерчилик эмнеси болсо дагы. Анан үй бүлө кантип курулат? Үй бүлө бул эки адамдын жашоосунда маанилүү орду болгон жылуу уя, ыңгайлуу жай, өз ара түшүнүшүү, ишеним, мээрим, таяныч, кызматташтык. Жакшы ойнойт да. Биргелешип өнүгүү боло турган жер бул үй бүлө болгон жер да. Үй бүлөнү кимдер курат? Үй бүлөнү эки жетилген өз алдынча болгон киши курат. Жетилген өз алдынча болгон киши дегенде бул материалдык эле эмес, бул психологиялык жактан дагы бирөөгө көз каранды болбогон бирөөлөр үй бүлөнү кураш керек. Буга жаштарды даярдашыбыз керек. Кээде ата энеси мындай, мен айткан кызды аласың же мен айткан балага чыгасың, антпесең сага мурас бербей коем, батамы бербей коем, тиги болбой калат, бул болбой калат деген нерселерден улам кээ бирлери каалабаган үй бүлө курулуп калып атат. Кээ бир учурларда мындай ата энем калың төлөбөй коет же той өмөткөр бербей коет, ошон үчүн тигиндей болуш керек дейт. Же болбосо көбүнчө мына жалгыз бой үй бүлөдө чоңойгон балдар атасына же энесине өтө көз каранды болгондугу үчүн апам эмне дейт, атам эмне дейт, анын ою мен үчүн маанилүү дей берип, үйлөнгөн кишинин өмүрүмү чогуу өткөзөм деген киши менен аны менен эсептешпей, дагы деле ошо ата энесинин сөзүнөн чыга албай жаткан болсо, бул сөзүнөн чыгып кетүү деген совсем танып коюу эмес. Ата культу бар бизде, эне культу бар, аларды сыйлашыбыз керек, угушубуз керек. Бирок ошол маселеде үй бүлөгө даяр болбогондук, психологиялык жактан даяр эместик, өзү чечим чыгарууга даяр эместик учурунда дагы үй бүлөнүн курулуусу бул опурталдуу да. Анан бул жерде айтып кете турган дагы бир нерсе, үй бүлө курууга жаштар эле эмес, кээ бир учурларда ата энелер да даяр болбой атат. Көбүнчө энелер, мындай жалгыз бой энелер ажырашкандан кийин баласын же кызын ушунчалык жакшы көрөт. Эми ар бирибиз эле балдарыбызды жакшы көрөбүз, бирок бул мындай көз карандылык деңгээлине жетип калган жакшы көрүү да. Мындай опурталдуу жакшы көрүү, опурталдуу, мына ашыры энелик деп коет, ашыкча энелик деп коет да, мындай атайын термин менен. Ошо ашыкча энелик кылган, мен ушу балам үчүн баардык нерсени жасайм деген аракет менен жүргөн энелер көп учурларда баласын бошотпой коюшат. Кыздарын бошотпой коет, башка бирөөгө бере албайт. Андан ар бир кыймыл аракетин
tekşерip turat. Emne kılıp atasың, çay içtiңби, нан жедиңби, çayды варенье менен içtiңби, же бал менен içtiңби, süt менен içtiңби, же тиги май менен içtiңби деген ар бир нерсесине чейин текшерип отура берип, мындай жаштарга жашоо бербей койгон учурлар да болот. Кайненелер кайнене болууга жардам мындай даяр эмес болуп атат да, бул дагы үй бүлөнүн курулуусунда андан ары жашап кетүүсүндө опурталдуу нерсе болуп эсептелип атат. Анан үй бүлөнүн жашашы дегенге келесизби, Элира? Үй бүлөнүн курулуусу, жашашы. Андан кийинки слайдка келсеңиз. Үй бүлөнүн курулуусунан кийинкигеби? Ооба, үй бүлөнүн жашашы деген немеге, үй бүлөнүн курулуусу жетилгендик, жетилбегендик жөнүндө айттым. Анан үй бүлөнүн жашашы боюнча үй бүлө кантип жашайт? Үй бүлө биринчи бул көптөгөн айлампалардан турат. Бул динамикалуу система болгон үчүн, жашап аткан жандуу система болгондугу үчүн бул 8 баскычтан турат. Биринчи 2 жаштын жолугушуусу, үй бүлө курууга даярдануусу, үйлөнүү баскычы, биринчи баскыч. Андан кийин балалуу болуу баскычы, мындай үйлөнүү баскычында ата-энелер менен таанышуу, үйлөнүүгө көнүү, бири-бирин кабыл алуу, жаңы шартта жашап баштоо, башка бир үй бүлөдө, башка бир салттагы үй бүлөдө, башка бир көрүнүш адаттагы үй бүлөнүн шартына көнүп баштоо өзгөчө келиндер үчүн бул нерсе маселеси, жаңы маселе болот. Анан балалуу болуу баскычы, балалуу болууга даярдануу, балалуу болуу, ата-эне болуу, бул жерде өтө чоң маселе турат. Бала төрөлөт. Бала төрөлгөндө, бала эле төрөлгөн жок. Бул жерде ар бир ошо үй бүлөнүн мүчөлөрү же эки жактагы культуранын кишилери кайрадан жаңы төрөлдү. Ошол кыз же болбосо ошол келин эне болуп төрөлдү. Ошол жигит ата болуп төрөлдү. Ата-эне болсо чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне болуп төрөлдү. Тайке, тай эже, аба эже болуп калды берки эркектин бир туугандары. Булар кайрадан жаңы төрөлдү болуп эсептелинет. Анан бул өтө үйгө жаңы бир мүчө келди. Бул мүчө бүтүлгөн мүчө болушу мүмкүн, бүтүлбөгөн мүчө болушу мүмкүн. Бул маселени кандай кабыл алып атышат? Эми Кудайга шүгүр, кыргыздар балага абдан жакшы карашат, элдин баардыгы таанышат. Трепетный отношение деп. Анан баланын чоңоюу баскычы, мектепке баштоо баскычы, бул 3-чү баскыч. Өспүрүм курактагы баланын характеринин калыптанып баштасы, мен өзүм жалгызмын деген нерселердин болуп башташы, бул ата-эненин кайрадан жаңы нерсени үйрөнүүсүнө түрткү болот. Уландык курак, кесип тандоого аракеттенип баштоо, өзүнчө болуп баштоо, балдардын жогорку билим алуу үчүн үйдөн алыс болсо, ата-эненин жалгыз калуусу, бул дагы өзүнчө бир маселе болуп эсептелинет. Анан орто жаштагы ата-эне уже келин алып баштоо, кызын күйөөгө берип баштоо маселеси, балдардын үйлөнүшү, чоң ата, чоң эне болуу маселеси, үй бүлө мүчөлөрүнүн улгаюусу, бул дагы өзүнчө бир 7-чи бир баскыч. Андан кийин ата-эненин бирөөнүн же экөөнүн өлүмү, бул 8-чи акыркы баскыч болуп эсептелинет. Бирок ошо ата-энелердин төрөлгөн балдары кайра деле ошол баскычтарды басып, бул неме циркуляция улана берет, бул цикл улана берет. Эми андан кийин менин айтайын деген нерсем бул күйөө менен аялдын ролу. Күйөө менен аялдын ролу болгондо эле көп учурларда мага кээде телефон чалышат, кээде сүйлөшүүгө, кеңешүүгө келишет, ата-энелер, кайненелер, аялдар, келиндер, күйөөлөр же үйлөнгүсү келген бирөөлөр жардам берип коесузбу деп. Анан ошол учурда неме дешет да, менин келиним мага чай куюп бербей атат депчи. Суроо барбы? Келин келелекте өзү эле чай куюп жүрбөдү беле. Азыр чай куйса эмне болот өзү? Мындай бири кайнене болууга
даяр эместик же болбосо үй бүлөгө жаңы мүчөнү даяр эместик дагы могу жерден көрүнүп атат да. Баланы кыскануу, түпкү аң сезиминде баласын кыскануу деген нерсе барбы кайненеде, өзү даярбы же даяр эмеспи, же болбосо келинди алганда бул келин сөзсүз түрдө кызмат кылыш керек. Биз бул жерге бир служанканы алдык деген бир ой барбы, биле албайм, бирок көптөгөн маселелер боюнча кайрылышат. Эми күйөө менен аялдын ролун айтып атканда биз мурда айтчубуз дайым эле. Кыргыздар мындай патриархалдык коом болгон үчүн, атанын авторитети чоң болгондугу үчүн, эркекке баш ийгендигибиз үчүн, мусулман болгонубуз үчүн, мындай эркек үйдүн башчысы, ал эми аял жардамчысы. Эркек таап келет, аял үйдү толтурат, аял үйдү сүйүүсү менен толтурса, эркек материалдык жактан толтурат, колдоо көрсөтөт, коргойт, антет деген сөздөрдү айтчу болчубуз. Азыр болсо бул пикир таптакыр өзгөрдү. Себеби эркек да иштейт, аял да иштейт, бала да иштейт, келин да иштейт, кыз да иштейт. Же болбосо балдар мектепте эртеден кечке көрүнбөйт, кечинде эле бир көрүнүп калышат, же болбосо таптакыр көрө алышпай, балдар уктагандан кийин келген учурлар көбөйүп баштады. Мына ата-эне менен баланын ортосундагы анан бул жерде сөзсүз түрдө эле эркек эшиктен таап келиш керек, аял үйдөгү ишти кызматтардын баардыгын кылыш керек деген нерсе бул ой азыр көп өлкөлөр тарабынан колдонулбайт жана колдоого алынбайт. Себеби азыр партнердук же болбосо эгалитардык үй бүлө деген бар, иш бөлүшүү, иштерди чогуу жасоо, мен муну жасап атканда сен тигини жасай кал деген нерсени бөлүшүү, үй иштерин да эркек жасасын, аял жасасын сырт ишти. Маанилүү болгону бул жерде кимиси кайсы ишти кандай жасай алат деген нерседе маселе коюлуп атат. Бирок ошондой болсо дагы аялдын аялдык өзгөчөлүгү бар, эркектин эркектик өзгөчөлүгү бар. Анан өз ролдорун аткарбай калган учурда мондай ролдордун конфликти болуп калат. Мисалы мен энемин, энелигиме аябай көп маани берип коюп, баламдын үстүнө түшө калып берсем, анда мен аялдык милдетимди аткара албай калган болуп атам. Же болбосо жалаң аялымды үйдү карап коюп, энелик көңүл бурбай, же болбосо күйөөмө көңүл бурбай, үйдө кызматчылык ишими жасай берсем, же болбосо жалаң эле иштеги ишими жасай бере турган болсом, ролдорумду аткарбай калган болуп атам. Ошо түгөйлөрдүн өз ролдорун аткарбай калуусу үй бүлөнүн бузулушуна алып келген учурлар болот да. Анан көп учурларда могу аялдардан көп угам немеде үй бүлөдө көп мындай зомбулук жасалат, анан кийин күйөөм жаман көрөт, кайненем жаман көрөт, антет минтет. Анан мен ушу балдар үчүн чыдап атам деп, эмне үчүн балдар үчүн чыдаш керек эле? Аял менен күйөө бири-бири үчүн жаралган. Аял менен күйөө бири-бири үчүн маанилүү болгон учурда гана үй бүлө бактылуу боло алат. Муну унутуп салып эле биз балдар үчүн жашайбыз, балдар үчүн кылабыз, балдар үчүн иштейбиз, балдар үчүн таап атабыз деген учурда чогуу иштөө, чогуу отуруп сүйлөшүү, бири-биринин оюн угуу маселеси экинчи, үчүнчү, бешинчи, 20-чы планга калып калат дагы. Заманбап үй бүлөнүн негизги проблемасы ошо түгөйлөрдүн ролунун алмашып калышында, ролдун начарлашында, же болбосо сүйлөшүүнүн начарлашында болуп атат. Мисалы үчүн, эркек азыр көп учурда эмнегедир эле үй бүлө башчысы ролун кыргыз коому үчүн айтып атам, аялга берип салды. Себеби аялдар активдүү болуп кетти 90-жылдардан кийин, өзүңүздөр билесиздер, балдарын багыш үчүн энелик инстинкти менен. Ал эми аял ошо байкабай атып инициативанын баарын өзү алып алды. Эркек белгилүү бир деңгээлде балким жагып да калды болуш керек, пассивдүү болуп калып калды да. Бул учурда тиги заманбап үй бүлөнүн проблемасы начарлап калды. Бул жердеги многу үй бүлөнүн ролдорун алып атканда, многу Россияда изилдөө жүргүзүлгөн, Батышта изилдөө жүргүзүлгөн, Америкада изилдөө жүргүзүлгөн, ошо үй бүлөнүн башчысы ким деген суроону сураганда көпчүлүгү энебиз деп жооп берген да. Анан орусча мектептерде дагы жанагы немелер айтылат эмеспи? Ырлар бар экен. Если мама нет дома, то за главного остается папа. Бул мен биринчи окуганымда аябай эле мындай таң калыштуу нерсе болду да. За главного остается
papa esli mamanet dooma деген ушундай ыр бар экен. Демек биз баланын аң сезиминен эмнени үйрөтүп атабыз? Эне активдүү болуш керек, жоопкерчиликтин баардыгы энеде болуш керек. Ал эми ата иштен келгенден кийин диванда кыйшайып жата бериш керек деген нерсени үйрөтүп атабыз. Иштебей эле койсо болот. Ал чарчайт, жата бериш керек. Ал газета деметет, анан мусор төгүп келет, андан башка ишке деле жарабайт, же болбосо үйдө бир-эки столдо бир-эки бураманы бурап койсо жетет деген сыяктуу нерселерди кабыл алып калдык. А бул деген канчалык деңгээлде үлгү болуп атабыз биз? Бала, эркек бала атадан көрүп үлгү алып, ошону модель кылып алат, кыз энеден модель кылып алат. Бул маселени көз жасында калтырып атабыз. Андан кийин үй бүлө түрлөрүнө карап келе турган болсок, үй бүлөнүн функциясын аткарууда нормалдуу функционалдык үй бүлө же дисфункционалдык үй бүлө деген бар. Нормалдуу функциялык үй бүлө жөнүндө жана толук үй бүлөнү айтып атканда колдоо көрсөтүүчү деп айтып кеткем. Ал эми дисфункционалдык үй бүлө болсо, бул функциясын аткарбаган, функциясы бузулган үй бүлө, колдоо көрсөтпөй калган үй бүлө, жардам бербей калган үй бүлө, же болбосо уруш чатак болгон үй бүлө, биринин сөзү бирине жакпай калган, сүйлөшүү болбой калган, диалог болбой калган үй бүлө да. Эми психологиялык ыңгайлуулугуна карай турган болсок, ийгиликтүү үй бүлө жана ийгиликсиз үй бүлө. Ийгиликтүү үй бүлө деген кандай? Түшүнүшүү, сен барсың, сен кымбатсың, сен маанилүүсүң, мен сени көрүп атам, мен сени угуп атам деген эле мамиле. Ал эми ийгиликсиз үй бүлө бирин бири көргөндө мындай ызырынып турган, жинигенип турган, учурашкысы келбей турган, же бири-бирине ат коюп турган кинолордо деле көрүп атабыз. Анан мындай зомбулук жашанган үй бүлө, бул же бирин-бири кемсинген үй бүлө, сенин башың иштемек беле, сен кийим, ал кийим деген сыяктуу, балдарды кемсинтүү, аялың кемсинтүү, күйөөсүн кемсинтүү деген сыяктуу сөздөр бул дисфункционалдык үй бүлөгө кирет. Үй бүлөлүк проблемаларды чечүүгө карап, жетилген үй бүлө же жетилген проблемалуу үй бүлө десек болот. Мисалы үчүн жетилген үй бүлө эки жубай отуруп, керек болсо балдарын да кошуп, бир нерсе үчүн проблеманы чечет да, макулдашып, анан ушул ишти жасайбыз деп чечим чыгарышат. Ал эми проблемалуу үй бүлө болсо, апаман сурайлы, эжемен сурайлы, байкемен сурайлы, чоң атаман сурайлы, дагы кимден сурайлы, анан болобу, болбойбу деп ыргылжың боло берсе, бул проблемалуу үй бүлө. Проблема бул жөнүндө жанагы Ататүрктүн жакшы сөзү бар. Ойлонгон кишилерден ойлонгон коом чыгат. Ойлонгон коомдон ойлонгон башчы чыгат. Ойлонбогон коом болсо, ойлонбогон башчыны ойлонгондор башкарып кетет. Демек, өзү ойлонгонго акыры жетпей турган болсо, анын тагдырын башка бирөөлөр чечип салышы мүмкүн. Тагдыры жакшы жака чечилеби, жаман жака чечилеби, же болбосо биз моундай кээ бир учурларда акыл үйрөткөндү жакшы көрөбүз. Минтип эле койбойсуңбу? Тигинтип эле кой, койгуй, минтип эле кой деген нерселерди айтып салган учурларда үй бүлө туура эмес жакка кетип калышы да мүмкүн. Анан жубайлардын никеге көз карашы кандай? Экөө тең жакшы көргөн, мындай канааттанган, анан бири канааттанып, экинчиси канааттанбаган, же экөө тең канааттанбаган, акырында ажырашууга алып келе турган нике. Көп учурларда бул жубайлар эмне үчүн мындай неме болуп атат? Себеби мынагу балдарды чоңойтууда экөө тең бири-бирин каалайбы, каалабайбы, же жанагындай балдар үчүн жашап жүрөм деген нерсе барбы? Бул нерсени айтып коюшубуз керек. Жанагы мен айтам деп унутуп калыптырмын. Эркек менен аялдын өз ролдорун туура сактоосу бүлөнүн, ал эмес коомдун сакталышына себеп болот деп айтып атат да. Америкалык окумуштуулар Джеймс Добсон батыш дүйнөсү өзүнүн тарыхында чоң адашуунун эшигинде турат деп атат. Бул коомдун жашап кетүүсү менин оюмча эркектин лидерлигинин бар экендигине же жок экендигине байланыштуу деп атат да. Жанагы эркектер лидер болбой, мындай өзү пассивдүү болуп баштаган учурда кыргыздар деле айтып коет го, мындай береке кетет депчи. Ошондой береке кетет, чындап эле. Себеби эркекти эркек катары кабыл албаган учурда, аны жактырбаган учурда, ал башка жактан алаксып башташы мүмкүн. Анан ошондой эле үй бүлөдөгү могу нормалдуу функционалдык айттык. Жубайлардын мамилелери бузулушу,
Анан үй бүлө мүчөлөрүндө жоопкерчиликтердин бөлүнүшү, көз карандылык, психосоматикалык проблемалардын болушу, бул дисфункционалдык үй бүлөлөрдө көп болот. Анан балдарды тарбиялоонун бирөөсүнө калышы, мисалы үчүн көп учурларда мындай тамашалап деле айтып коебуз го. Баласы мектептен 5 алып келсе, о, менин балам, менин кызым болот. Кокустан начар багып калса, энесин тартып калган деп коет депчи. Мына ушул сыяктуу бир нерселер дагы могу үй бүлөнүн жашап кетиши, жашай албашы же болбосо үй бүлөдө мамиленин кандай экенин көрсөтөт да. Анан өз оюн, өзүнүн сезимдерин үй бүлө мүчөлөрү туура манерада айта алабы, же болбосо мен мынтип атпаймынбы деп кыйтырып айтабы, же болбосо ыйлап жибереби, же атакыр айтпай коебу, баары бир түшүнбөй коебу, же болбосо үй бүлөдө статус корколобу. Мисалы үчүн үйдө ажырашып кеткенден кийин жактырылбаган бирөөнүн мындай апасы башка бирөөнү алып келип алды, же атасы башка бирөөнү алып келип алган бирөөнүн пайда болушу, же болбосо тиги атасы кетип калгандан кийин кеткен жаман болуп үйдө бир коалиция түзүлүү, топторго бөлүнүү, балдарды ошо башка бирөөгө каршы тукуруу маселеси, же болбосо бир кандайдыр мифтерге кабылып, үй бүлө курсам эле бүт баары чечилип кетет, же ажырашып кетсем эле бүт баары чечилип кетет деген бир мифке кабылып калып, баарынын сонун болушун күтүү деген маселе дагы үй бүлөнүн жашашына таасир тийгизет. Анан кээ бир учурларда мына дисфункционалдык үй бүлөдө көп нерсе жашырылат да. Биздин үй бүлө эң сонун үй бүлө депчи. Проблеманы көргүсү келбейт, бар экенин айткысы келбейт. Анан уят, эл укса эмне болот деп айтат дагы, ролдор өтө катуу болуп, анан үй бүлөнүн намысы деген жөн эле ушундай куру сөз балдарды көп бастырып салган болушу мүмкүн да. Мындай үй бүлөдөгү мифтер мындай чындыкка дал келбейт, конфликттер боло берет, пикир келишпестиктер ачык айтылбайт, таарынычтар ачык айтылбайт. Анан балдардагы девианттык жүрүш-туруш, же болбосо чектен тыш жүрүш-турушта көп болуп баштайт. Мисалы үчүн арак ичип кетүү, наркоманияга кетүү, жоголуп кетүү, үйдөн качып кетүү, уурулук сыяктуу симптомдор пайда болуп баштайт. Анан кайра эле энеси ага кошо жооп берип баштайт. Андан кийинки эгалитардык үй бүлө жөнүндө айтып атабыз. Эгалитардык үй бүлө бул жубайлардын экөө тең баардык иштерди бирдей бөлүштүрө алабыз деп жоопкерчиликти чогуу бөлүштүрүшү. Анан бул жерде балдар да үй бүлөнүн толук кандуу мүчөсү болуп, чечим кабыл алууга катышуу. Үй иштерин мындай гибкий, ийкемдүү түрдө сен тигини кыла кой, мен муну кыла коеюн деп ар биринин милдети так сүйлөшүлгөн, ким менен катташат, ким менен катташпайт, ким тарапка барат, кайсы убакта эс алышат, кандай кылышат деген нерселердин баардыгы демократиялык түрдө сүйлөнүп, гумандуу методду колдонгон үй бүлө бул эгалитардык үй бүлө болуп эсептелинет. Бул эгалитардык үй бүлө азыр батыш коомунда дагы дүйнөнүн көп өнүккөн өлкөлөрүндө бар. Андан башка дагы дистанттык үй бүлө деген башталды. Бул дистанттык үй бүлө могу чачырандуу үй бүлөнүн бир өзгөчөлүгү да. Могу жаш жубайлардын көпчүлүгү үйлөнгөндөн кийин, же болбосо 1-2 балалуу болгондон кийин иштейм деп сыртка кетип калып, анан телефон менен сүйлөшүп, видео файлдарды көрүп турса, анда үй бүлө сакталып турат. Кокустан сүйлөшпөй калса эмне экени белгисиз. Анан бул учурларда дагы Россиядан да, Казакстандан да, башка бир жерден да жанагындай азгырыктарга кабылып атышат балдар. Анан ошо сүйлөшүп турса ата бойдон кала алат мындай тырмак ичинде. Сүйлөшпөй калса кээ бир учурларда жанагы чала бала динди ошол жактан үйрөнүп алып, анан кийин аялдарына талак берип коюп, тигил жактан үйлөнүп алып деген маселе да үй бүлөнүн бузулуусуна себеп болуп атат. Толук эмес үй бүлө бул кичинекей группалар түрүндөгү үй бүлөлөр болуп эсептелинет. Мында төрөлгөн балдардын психологиялык абалына абдан таасири чоң толук эмес үй бүлөнүн. Бул толук эмес үй бүлөнүн бир маселесин алып карай турган болсок, каршы жыныстагылар менен баарлашууда ахлак маселеси өзгөрүп калды. Үйлөнбөстөн туруп мен жашап көрө берейин деп, анан мамиле куруу көбөйдү. Каалагандай кылам, мындай эркин нике деген сыяктуу. Анан үй бүлөдө салттуу эркек менен аялдын ролдору өзгөрдү. Ошондой эле үй бүлөнүн негизги функциясы болгон тукумдуу функциясы
buzuldu же özgördü degендей, kaalayт kaalabайт degендей, эми ал үй бүлөнү чече турган маселеси. Анан жаштар үй бүлө курууга даяр эместиги, үйлөнө турган кишиден көп нерсе күтүү. Мен ушу күйөөгө чыгып кетсем эле күйөөм мага момундай асманда кайдап берет, же болбосо аялым момундай ушундай бир мындай сыйкырчы болот, бүт баардык нерсени жасап коет. Жанагы өзбектердин бир темир катын деген бир спектакли бар болчу. Такыр чарчабаган темирден жасалган неме. Анан ошол темирден жасалган аял күндөп түндөп эле пахта терип, идиш аякты жууп, көйнөгүн кийип алып, уктабай эле ошо робот аял да. Ошол робот аял ошентип жүрө берчү эле. Анан бир үй бүлөнүн атасы неме деп атпайбы? Ошо кемпир кайтыш болуп кеткенби? Мен ушул темир катынды эле алып алайынчы депчи. Мына ушул сыяктуу маселе дагы көрүлүп атат да. Ошол үймө талкууламды бүтүрө албай улам калып кетти. Алкогол жана наркотика колдонуу үй бүлөдөгү, албетте алкогол, наркотика колдонгондон кийин зомбулуктун да башталып кетиши бул күтүлгөн нерсе. Анан кээ бир учурларда эркин болууну каалоо, үйлөнбөй эле койдум, мен таштап койдум, кетип калдым, балдарымды таштап койдум, все уже менин балдарым болбой калды деген маселени көтөрүп чыгуу. Бул ошо бул өзү чоң ойгон эмес, ал психологиялык, биологиялык жашы чоң болгону менен психологиялык жактан ал даяр эмес, чоң ойгон эмес. Ошон үчүн аларды, балдарды таштап коюп эле кетип калып атат. Эми бөлүнгөн жана чачырандуу үй бүлө боюнча айта турган болсок, жанагы Кыргызстандан алыска кеткендиги үчүн үй бүлөнүн ата-эненин сыртка кетип, балдардын башка бирөөнүн колунда калып, же болбосо балдар 3 бала болсо 3 башка туугандын колунда калып, чоң ата чоң энелердин, ата энелердин, кээ бир учурларда кошуналардын колуна, акча төлөп кошуналардын колуна калган үй бүлөлөр бар балдар. Мен ушул жерден дагы бир изилдөө жүргүзгөнүбүздү айтып кетким келип атат. Мигранттардын балдары боюнча бир изилдөө жүргүздүк элек. Ошол учурда могу эмнегедир ушу тайнелеринин колунда калган балдардын психологиялык абалы жакшы экен да. Ал эми чоң ата чоң энелердин колунда, байке эжелердин колунда калгандардын, жөн туугандардын колунда калгандардын абалы аябай эле кыйын экен. Психологиялык абалы, социалдык абалы албетте булар башка ат менен айтылат. Андан башка дагы могу көп учурларда кошуналарга калып калган балдар, же болбосо туугандарга калып калган, акча төлөнүп калып калган, акча табабыз деп ушулор үчүн кетип атат. Бирок ошол учурда балдарды калтырып кетип атканда балдардын ата-энесинен күтүүсү. Кээ бир учурда балдар ошо ата-энеси макул биз үчүн иштеп атат деп билет экен дагы, мындай түшүнүү менен кабыл алат экен. Кээ бир учурларда мындай таарынып, жинденип, сагынып, капаланып, анан бара ошо таарынганда келбей койгону, таарынганда, сагынганда жанында болбой койгону аларда бир катуу бир көңүл калууга, жактырбоого алып барып, бара сезим өлүп калат экен. Дагы бир изилдөө жүргүздүк элек. Кээ бир ата-энелер 6 жыл, 7 жыл, 10 жылдан бери Россияда биякта жүрүптүр. Балдары бир жерде калып калыптыр. Бул 6 жыл дегенден кийин психологиялык байланыш жок, үзүлдү. Жөн гана документальный, же болбосо бир ошол менин атам болчу, энем болчу, мени төрөп койгон болчу деген гана сезим калбаса, балдар аны ата-энеси катары кабыл албай атат. Жакын катары бар деп кабыл алып атат. Бирок ата-эне ушундай, ата-эне мага кам көрүш керек, мен да ата-энеге кам көрүшүм керек деген нерсе кабыл албай атат. Даже мага келип сурашат: эже, мен ата-энем бакпай эле го, мен деле кийин алар картайганда жөн эле акча берип койсом болобу деп. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген Кудай сактасын, карылар үйү кийин толуп калат деген сөз. Демек, үй бүлөнүн функциясы бузулуп аткандан кийин биз кароосуз калган балдар, өспүрүмдөр, жаштар, булардын арасында кылмыштуулуктардын көбөйүшү бул үй бүлө маселесинин өтө орчундуу экенине көрсөтүп атпайбы? Андан башка дагы ажырашуудан кийин балдар аябай дегенде өздөрүн кемсинген сезет, керексиз сезет. Эгер апам же атам мени жакшы көрсө ажырашпайт болчу, значит мен андай деле жакшы эмес экенмин го деп. Бир жолкусунда бир бала айтып атат: сен паланчы атаң менен сүйлөшөсүңбү деп балага атасынын достору сүйлөштүрүп атса, айтып атат: ал менин атам болбой калган деп атат. Мектеп
жашына бар элек бала. Эмнеге деп ошентсе, билбейм, ал мени жаман көрүп калган деп атат. Кандай ачуу нерсе, бала өзүн күнөөлүү сезип атат ата энесинен ажырашып кеткенине. Ал мени жаман көрүп калган, ошон үчүн ал мага таарынып калган деп атат. Таарынган эч нерсе жок. Атасы менен энеси ажырашты, бирок бала өзүн күнөөлүү сезип атат. Ушул күнөөлүүлүк сезими кайсыл жерге чейин алып барат? Кемсинүү, керексиз сезүү, ашыкча сезүү деген нерселер балдарда көп маселени жаратып коюшу мүмкүн. Психологиялык мындай өксүктүк комплекси деген нерсе бар. Жетишпегендик деген нерсе бар. Ошол нерсени алып келиши мүмкүн. Андан кийинки маселе андан кийин утурумдук үй бүлө, жана ажырашкандан кийин дедик, жалгыз үй бүлө дедик. Дагы бир үй бүлө түрү бар, мына жекшембилик үй бүлө деген. Бул ата энелер кечке чейин иштеп, анан воскресенье күнү гана бир үйдө чогуу болушат да, же болбосо кечки үй бүлө деген бар. Кечинде гана чогулушуп жатка келгенде кандайсың деп коюп, все, эртеңден балдар уктап атканда ишке кетип калышат. Ал эми мына жекшембилик үй бүлө деген батышта эле бар десек, азыр бизде дагы пайда болуп калды. Себеби ата энелердин балдары үчүн кам көрүүдө, иштөөдө мамилелер өзгөрүп баратат. Ата баласын, бала атасын, кыз энесин тааныбай калган учурлар болуп атат. Кандай экенин билбей калган учурлар болуп атат. Бул деген сүйлөшүүнүн жоктугу. Урматтуу ата энелер, бизден балдар көп деле нерсени күтпөйт. Сен кандайсың, эмне кылдың, ошондой болду деген гана нерселерди күтөт. Ушул маселеге убакыт жетпей атат. Эми Кыргызстандагы статистиканы ала турган болсок, могу акырындап келатам. Сиздер менин чыдап уктуңуздар, рахмат сиздерге. 14-жылга таандык маалыматтар боюнча үйлөнүү 54.942 болсо, ажырашуу 9.235 болуптур. Башкача айтканда 6-дан бири. 2015-жылы дагы ошондой үйлөнүү болсо, 6,6-сы ажырашыптыр. Эми 2019-дагы статистиканы чыгардым. Кыргызстандагы жалпы калктын саны бул 2019 январына бул 6.389.500 киши экен. Эми 6,5 миллион болуп калды го. Эми ошонун миңине никелешүү 8 болуп атса, ажырашуу 1,8 болуп атат. Же болбосо 8 кишинин 2-өсү ажырашып кетип атат. Бул жерде сөз болгон нерсе бул ар түрдүү себептерден, жанагындай зомбулуктан, экономикалык себептен, пикири келишпестиктен, көчтөн, түшүнүшпөөдөн, башка нерселерден улам болуп атат. Бирок ошол эле учурда шаарлар арасы алып карай турган болсок, Бишкекте көп болуп атат, Ош шаарында көп болуп атат. Кыргызстан боюнча алып карасак, Кыргызстан боюнча 2019-жылы 8.266 киши никелешиптир. Анын 1.843-ü ажыраштыр. Ал эми 2020-жылдын биз 5-айын бүтүрүп атабыз. 5-айдын бүтүргөнүнө чейин 1.786 жуп никелешсе, ошонун 6,9, почти 7-де бири ажырашып кетиптир. Бул деген өтө орчундуу маселе. Эми биз эмне кылабыз? Кантип бул маселелерди жоюшубуз керек? Биринчиден, үй бүлө тууралуу маалымат беришибиз керек. Үй бүлөнүн ыйыктыгы тууралуу. Могу биздин башталышпастагы китептерде үй бүлөдө мына мектеп таануу китебинде атам бар, атам тракторист, апам мугалим, атам иштен келди, биз тамак жедик деген сыяктуу жөн эле нерселерди жазып коет. Бул жерде сезимдер жазылбайт. Мына түрктөрдүн китептеринде үй бүлө ый бүлө бузулбайт, үй бүлө куттуу, атанын орду могу, баланын орду могу, эненин орду могу, чоң апамдын орду могу деген нерселерди жазып көрсөтөт да, ушундай нерселерди жазып көрсөтүүгө, балдарга үйрөтүүгө убакыт келип, уже кечигип да атабыз. Бул маселе боюнча маалымат беришибиз керек. Китептерге булар жазылыш керек. Андан кийин психологиялык колдоо көрсөтүш керек. Психологиялык колдоо бул жаш жубайларга эле эмес, үй бүлөгө да көрсөтүш керек, балдарга да көрсөтүш керек.
Андан башка дагы мен дагы бир сунушум бар. Могу үйлөнүүчү жуптар үчүн атайын үйлөнүү мектебин ачсак абдан жакшы болот эле. Кайнене, болочок кайнене мектебин ачсак жакшы болот эле. Жана энелер мектеби деп боюнда бар аялдарга дагы медиктер сабак өтөт эмеспи? Ошо болочок энелер мектеби, ошол сыяктуу нерселерди жасасак болмок. Анан ошо үйлөнө турган жуптарга жоопкерчилигин тактоо боюнча айтышыбыз керек. Андан башка да бактылуу үй бүлө боюнча мына проектлерди фильм кылып тартып, массалык маалымат каражаттары аркылуу буларды көрсөтүү, көп балалуу үй бүлөлөр, бактылуу карылыктар, неме ийгиликтүү балдар, ийгиликтүү кыздар деген фильмдерди тартып көрсөтө турган болсок ата энесинен үй бүлөнүн бүтүндүгүн, ыйыктыгын сактаган болот элек. Бул өтө маанилүү нерсе. Андан башка дагы жынысына жараша билим берүү. Себеби кыздардын көпчүлүгү маскулиндешип баратат. Эркектердин көпчүлүгү фемининдешип баратат, жумшап баратат, жоопкерчиликти алгысы келбей баратат, же жалпоосуна тартып баратат. Мындай мен студенттерден байкаган нерселеримди айтып атам. Жалпы эмес, бүт баардыгы эмес, бирок көргөндөрүмдү айтып атам. Же мага суроо сурап келгендерди айтып атам. Андан башка дагы мен дагы бир сунушум бар. Могу жогорку окуу жайлары 54 жогорку окуу жайлары бар. Бир 10 чакты техникумдар бар, училищалар бар. Ошолорго жалпы психология сабагы кирет. Жалпы психологиянын жанында үй бүлө психологиясы деген сабакты окутсак, ал жаштар үй бүлөнүн ыйыктыгы, үй бүлөнүн проблемалары, үй бүлөдөгү патологиялар, үй бүлөдөгү кыйынчылыктар, үй бүлөнү коргоп калуу, сабырдуулук, чыдоо, жеңүү же болбосо башка нерселерди дагы билмек. Анан үй бүлө бекем болмок. Андан башка дагы үй бүлө министрлигин курсак жакшы болмок. Себеби үй бүлө министрлигин куруу үй бүлөнүн бекем болушу деген маселени талкуулайт эле жана ажырашуунун саны азаят эле. Анан мына ажырашуу дегенде биз жанагы расмий түрдөгү ажырашууларды айтып атабыз азыр. Расмий түрдө үйлөнүп, расмий түрдө ажырашкандарды, андан башка имамдын никеси менен туруп алгандар, же убактылуу жашап тургандар, же азыр эле жашап турайын анан кийин көрөм дегендерди биз көрбөй элебиз да. Аларды билбей элебиз да. Мисалы үчүн ошондой жуптар эмне кылып атат? Аларды ала турган болсок, 6-да 1, 7-де 1 эмес, 3-тө 1 мындай официалдуу эмес маалыматтарга караганда 3-тө 1 ажырашып кетип атат. Бул деген коомдун бузулушу деген нерсе. Үй бүлө бузулса, коом бузулат. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Жанагы кыргызда бир сөз бар. Аялың ажаан болсо, дүйнөнүн тынчтыгынын эмне кереги бар деген сыяктуу. Эгер үй бүлө тынч болбосо, үй бүлө биз сакталган тыл болбосо, үй бүлө биз көргөн мээрим, сүйүү, айталуу, оюбузду айталуу, бөлүшө алуу, колдоо көрүү, колдоо көрсөтүү болбосо, анда ал үй бүлөлүк функциясын аткарбаган болуп эсептелинет. Бул маселени мен бөлүшкүм келди. Мени чыдап укканыңыздар үчүн рахмат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер жооп бергенге аракет кылайын. Рахмат, Каден эже, чоң рахмат. Анда эмесе азыр сиздин экранды мен токтотоюн, остановить деп. Анан суроолорго өтсөк. Урматтуу биздин катышуучулар, анда эмесе Кадиян Бобекова эжеге, спикерибизге суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. 2 киши кол көтөрдү го. Кимдер экен? Азыр карайлычы, бул жерде көрсөтүп атат. Оксана Исмаилбекова, сурай бериңиз. Саламатсызбы эже, Кадиян эже, чоң рахмат, аябай кызыктуу презентация бердиңиз. Мен суроом болсо, үй бүлөнүн структурасына тиешелүү да. Мисалы, көп аялдуулукту сиз кошпой кеттирсиз да, себеби азыр полигамдуу үй бүлөлөрдүн аябай көп пайда болуп атпайбы? Анан ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Себеби азыр бир чоң жаңы китеп чыгып атат. Полигамдуу үй бүлө Кыргызстанда дегенчи, аны жаңы эле мен рецензия кылып бүттүм. Анан ошо сиздин көз карашыңыз жөнүндө сурайын деп аткам. Ушундай даталарыңыз барбы? Чоң рахмат. Ооба, рахмат сурооңузга. Абдан кызыктуу суроо. Мен таштап кеттим эле бул үй бүлөнүн структурасына
полигамдуу, моногамдуу, полиандриялык үй бүлө, сергированный, экзогамдык үй бүлө деген, симметриялык үй бүлө дегендерди таштап кеттим эле. Эми полигамдуу көп аял алган үй бүлө болуп эсептелет. Ал эми полиандрия көп күйөөгө тийген үй бүлө болуп эсептелет. Бир эле учурда бир канча күйөө менен жашоо. Ал эми бизде жок, но Тибетте бар, ушул азыркы учурда да бар. Эми полигамдуу үй бүлөгө мен көз карашымды сурап атсаңыз, жеке көз карашым, мен аны жактырбайм. Бирок мындай мусулманчылыкка таянып, биринчи аялдын укугун тепселеп, анан боло берет да деп укук тебеленип атат бул жерде. Укук тебелеп туруп анан кийин тиги мен алгым келди, мен багып аткандан кийин мен сөзүм өтөт деген авторитардык мамиле менен үй бүлө курулуп атат. Буга мен каршымын. Буга дүйнөнүн 90% каршы мага окшогон. Ушундай эле көз карашта экенин билем. Бирок бул китеп чыгып атканы жакшы болуптур. Элдердин мындай бул жөнүндө ой пикирлерин үйрөнүүгө жакшы нерсе экен. Рахмат. Рахмат. Жаркын Ибраимова, колуңузду көтөртөсүз. Жаркын Ибраимова. Микрофонуңузду жандырып алыңыз, Жаркын эже. Микрофон. Саламатсызбы эже? Аябай маанилүү маек куруп бердиңиз. Мындай караганда эң жөнөкөй нерсе болуп көрүнгөнү менен ушунун баары ушу үй бүлөнүн бейпил жашоодо жашоосуна, мыкты пайдалуу бекем үй бүлө болууга аябай чоң таасирин тийгизет да. Анан баарыбыз эле сиз айткандай чындап эле жумуштан келдик, көп нерсе чарчап келдик деп бала бакырабызды мындай толук кандуу тарбия бербей калган учурлар көп эле болот да. Анан биринчи суроом, үй бүлөнүн эң функциясы эмне деп ойлойсуз? Биринчи суроом. Экинчи суроом болсо, бизде коомдо кыздар аябай көп, балдарга караганда кыздар көп. Көп эле кыздар турмушка чыга албай, үй бүлө кура албай калып атат да. Анан гумандуулук кылып, эркектер ошо 2 же 3 аял алганга сиз каршы турбайсызбы? Балким балалуу болуп, ошо кыздар үй бүлөлүү болуп калсын деген ойдон алыссызбы? Анан үй бүлөнүн эң негизги функциясы эмне деп ойлойсуз? Үй бүлөнүн эң негизги функциясы, мунун бир эле функциясы эмес, бир канча функциясын мен санап кеттим. Экономикалык, территориалдык, биологиялык деп. Ошонун ичинен эң негизгиси бул эмоционалдык колдоо көрсөтүүчү функция деп айтат элем. Социалдык тарбиялоочулук, үй бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздук шартын түзүү дагы бул негизги функциялардын бири. Ден соолугун чыңдоо дагы негизги функциялардын бири. Бирок ошол эле учурда үй бүлө мүчөлөрүнүн жуптардын бири-бири үчүн жашоосу, экөөнүн, күйөөнүн аял үчүн биринчи орунда туруусу, аялдын күйөөсү үчүн биринчи орунда туруусу, балдар үчүн эмес, балдары же ата-энеси эмес, именно аял жана күйөө бири-бири үчүн биринчи орунда туруусу, бул негизги функция жана үй бүлөнүн бекемдигинин өбөлгөсү деп эсептейм. Экинчи сурооңуз, кыз эркектердин статистикасы боюнча сиз туура эмес билет экенсиз. Буларды азыр деле барып статистиканы карап көрсөңүздөр болот. 15 жаштан 19 жашка чейинки жаштар 500 канча миң жаш болсо, анын 260 эркек балдар, 240 кыз балдар. Анан 35 жашка чейинкилер деле ошондой, 45 жашка чейинкилер деле ошондой. Эркектер аялдарга караганда 35 жаштан 45 жашка чейин 10 миңге көп. 45 жаштан баштап, 46 жаштан баштап эркектер азайып атат. Демек, детородный возрастта аялдар эркектерден бери жагынан алганда 10 миңге аз. Ал эми немеден алганда 15 жаштан 18 жаштан баштап ала турган болсок 35 миң, 30 миң, 25 миң, 20 миң, 15 миң деп бары анан 45 жашка барганда экөөнүн жашы теңелип атат. Ал эми аялдарды биз 0 жаштан 124 жашка чейинки Кыргызстандагы жалпы калктын санын статистиканы ала турган болсок, албетте аялдар көп жашайт. Ошолор 0 жаштан 125 жашка чейинкилерде аялдардын жашы көбөйүп кеткени үчүн көптөй сезилиши мүмкүн, бирок статистиканы алып карасаңыз, эркектер 48 бүтүн канча, аялдар 51 бүтүн ушунча эле.
Demek ekönün sanı bir değil. Heterotonik возрасттагы kızlar özlerin gemsintip balançadan türev alayın degen maselesi bu tуура эмес деп ойлойм. Бирок албетте ар ким өзүнүн каалаганынан төрөп алганга укугу бар. Аны эч качан тыя албайт. Сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. Рахмат сизге. Рахмат. Бул жакта Бактыгүл кол көтөрүп атат. Бактыгүл. Бактыгүл кол көтөрбөй калыптыр. Анда Айсулуу Көкөй. Бактыгүл, ооба, көрүп атам. Бактыгүлгө сөз берели, анан Айсулуу эже. Рахмат, чоң рахмат, абдан кызыктуу өттү. Мен өзүм антропологмун, өзүмдүн докторлук ишимди ушул балдар тууралуу жазгам негизи. Анан менин суроом негизи үй бүлөлүк психология бизде эми өнүгүп келатат, туурабы? Көп учурда биз батыштын маалыматтарын, ошо материалдарын алып, сабак берип, ошентип үйрөнүп келебиз. Сиздин көз карашыңызда батыштан материалдарды колдосок да, сиз мисалы үчүн кыргыздын салтын эске алуу менен кайсы нерселер биздин кыргыздын салтына, менталитетине туура келет, кайсылар туура келбейт деген чоң мисалдарды келтирип бере алат белеңиз? Рахмат. Албетте. Мисалы үчүн азыр биз батыштын психологиясын сөзсүз түрдө колдонобуз. Психология илиминин фундаменти ошол жактан түзүлгөндүгү үчүн. Бирок ошол эле учурда биздин кыргыз элинин макал лакаптарын дагы алсак, ал жерде эң чоң ойлор жатат. Аны да карашыбыз керек. Андан башка дагы акыркы убактарда могу батышта дагы, Россияда дагы родология деген бир илимдин тармагы пайда болду. Антрополог болсоңуз билет болушуңуз керек, но жет атасын үйрөнүү, жет атасын билүү, салтты сактоо, ата энени сыйлоо, же болбосо өзүнүн тамырын билүү деген маселелер бу дагы аябай чыгып атат. Бул маселе дагы балдардын өзүн таануусуна жана өзүн күчтүү сезүү үчүн маанилүү деп ойлойм. Ал эми балдардын психологиясын ала турган болсок, кайсы маселени кандай карап жатканыбызга жана кайсы баланын, кайсы жаштагынын, кайсы проблеманын үстүндө иштеп жатканыбызга байланыштуу бул маселелер өзгөрө берет. Рахмат, Айсулуу эже. Андан кийин Galaxy A40 деген кол көтөрүп атат. Саламатсыздарбы? Мен бул сиздин немеңиз билдирүүңүз абдан кызык болду. Анан менин оюмча сиздин билдирүүңүздү дагы тармактатып караса дагы жакшы го деп ойлойм. Мисалга, үй бүлөнү коргоого мамлекеттин салымы, анан кийин бала менен ажырашкан үй бүлөнүн баласы кандай немеде калат. Анан ажырашууга өбөлгө берген кайнене келин маселеси, анан кийин акыркы кездерде тигил аялдардын кээ бир аялдар агрессивдүү болуп, кайра күйөөлөрү тиги таяк жеп, же болбосо ушундай бир ситуациялар дагы болду да, бир-экичи. Анан кийин могу Россияда бир көп немелерди угуп калдым, матчество деген, отчество эмес, матчество. Тиги мисалга Натальевна же Натальевич деп ушинтип мен балама эркектин атын фамилиясын, атасынын фамилиясын эмес, тиги менин атыма катталсын депчи, ушундай немелер болуп атат. Анан бизде мен дагы ойлой элем, бул өтө массовый болбосо дагы күчкү деп неме кылып калышат эмеспи? Анткени аялдар кээде өзү үчүн деп, анан кийин бир эле балалуу болуп, анан картайганда тигили эгер кыз болуп калса, эменин үйүнө жашашы керек болуп калып атат. Ошондой неме маселелер чыгып атат. Анан кийин дагы мен бир 4 жыл мурда китеп чыгардым эле ушу кайнене келин маселеси боюнча. Мында кайнене келин тигил Ималада жашоо дегенчи. Муну дагы тереңдетип кайра чыгарыш керекпи? Мисалга, эгерде мен кайра чыгара турган болуп калсам, сизге консультацияга барсам дагы бир-эки нерсени кошуш керек окшойт. Анан мен, что интересно, баягы оговорка по-фрейдовски болуп, эме тиги жүгүнгөн менен жоолук салганды жазбай калыптым, ошо кошпой калыптым. Ошон үчүн дагы бир кайра оңдоп чыгарыш керек деп ойлоп калдым. Ошо рахмат. Рахмат эже. Рахмат, жооп берип койсоңуз. Кошумчаңыз жооп бергенден көбүрөөк мындай кошумча болду деп ойлойм эжекенин суроосу. Но үй бүлөгө мамлекеттин салымы деген маселе бул албетте үй бүлө психологиясы сабагында, укук сабагында, психологдун укук сабагында өзүнчө өтүлөт. Анан бул бир эле вебинар, анан 40 эле мүнөттүк бир нерсе болгон үчүн бардыгын камтыганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Албетте алар өзүнчө тема. Анан ошо ажырашкан үй бүлөдөгү балдардын маселеси ал өзүнчө чоң тема.
Andan kийин Кайнене келин маселеси деген китепти жазыптырса абдан жакшы, салым кошуп турсуз, бул өтө маанилүү. Анан жана жүгүнү жоолук салуу деген маселе бул дагы чоң ритуалдарыбыздан бири. Ансыз болбойт, ансыз биз келин такыр сыйлабайт сыяктуу кабыл алып калышыбыз да мүмкүн. Бул абдан жакшы кылыптырсыз, рахмат сизге. Анан аялдар агрессивдүү болуп баратат деп атасыз. Аялдар агрессивдүү болуп баратат, эркектер жумшак болуп баратат. Бул ролдордун алмашканынан белгилүү бир маселелерден улам ушундай болуп калып атат. Эми бул тилекке каршы, бирок ошол эле учурда ал ошого кантип келди? Жана кыргызда бир сөз бар эмеспи? Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп. Ошо жаман катынды жасап алганга ошондой шарттар түзүлүп калгандыр да. Бул маселени да карашыбыз керек. Анан матчество боюнча бул Кореяда, Кытайда булардын фамилиялары жана Ким, Ли, Ю, Ян дей берген үчүн, баардыгын окшош кыла берген үчүн алар матчество дегенди баштаган. Орустарда үй бүлө, менин оюмча, кыргыздарга салыштырмалуу үй бүлө ыйыктыгы бизден азыраак деп ойлойм да. Ажырашып кетүү жолу сонундай көрсөтүп туруп, бул Олянын папасы, бул Анянын папасы, бул менин папам, анан апамын үч күйөөсү, анан биз баарыбыз чогулуп сүрөткө түштүк деп спокойный мындай карай беришет. Кыргыздарда андай карашы мүмкүн эмес да. Анан аларда жана өзүм үчүн төрөп алдым деп кааласа бир жолку мамиледен эле төрөп алгандан балдар келип калат. Анан балким билбей да калгандыр, балким өзү каалап аткандыр, матчество деп, балким тагдырына таарынгандыр. Муну коюп ала турган болсо, анын өзүнүн укугу да. Мен буга эч неме каршы эмесмин. Рахмат. Айсулуу эже, анда сизди да кийинки вебинарга кайнене келин мамилеси деп сизди чакыралы. Анда китебиңиз жөнүндө айтып бериңиз. Абдан сонун экен. Абдан жакшы. Кийинки суроо Galaxy A40 колун көтөрүп турат. Суроо сурайсызбы? Мен 4-курстун студентимин. Үй бүлө кура элекмин, ошого өзүмө жараша суроо түздүм. Кыздар үчүн биринчи орунда карьера маанилүүбү же үй бүлөбү сиздин оюңузча? Анан экинчи суроом, турмуш куруу кура элек кыздарга кандай кеңештерди бересиз? Анан үчүнчү суроо, бул ажырашуу деген нерсени бул жаман нерселер менен, түшүнүктөр менен түшүндүрдүңүздөр да. Үй бүлөдө жагымсыз абал болуп атса, ажырашууда бул бир чечим болуп мындай калып атат. Ажырашууда эки тараптан кыйналып атат, бирок ажырашпай жашаганда деле ошондой кыйынчылык болуп атат да. Буга кандай карайсыз? Рахмат сурооңорго. Карьера маанилүүбү же күйөө маанилүүбү? Эми кандай кылалы? Ал ошо жашаган аймагыбызга, элибиздин салтына, кайсы улутта жашасак, кайсы аймакта жашасак, кайсы баалуулукту өзүбүз колдой турган болсок, ошого жараша өзгөрө берет кызым. Мыногу кыргыздар буудайдын барар жери тегирмен деп коет. Ошон үчүн күйөөгө чыкпаган аялды толук эмес аял деп эсептеп коюшат. Бирок азыр андай деле болбой калды. Технология өзгөрдү. Ар ким өзүнүн каалаганын жасап атат. Көз каранды эмес болуп атат, эркин болуп атат карьера жасап. Же болбосо карьера жасагандан кийин турмушка чыгып атат, же биринчи турмушка чыгып кайра карьера жасап атат. Бул ар кимдин өзү пландай турган иши болуп эсептелинет. Экинчиден, окуу сөзсүз маанилүүбү? Албетте окуу маанилүү. Себеби окубасак, кесип албасак, бул эми баарыбыздын, по крайней мере, мына жакынкы 10 жылда баарыбызды тең ушундай күйөөлөрүбүз багып кетет деген бир гарантия жок да. Андан кийин ажырашуудан сөзсүз түрдө эле экөө эмес, эки жак неме болот, как жабыр тартат. Эки куда тең жабыр тартат. Себеби бул жакшы тилек менен үйлөнгөн. Бир үй, бир мамлекет курулган. Ошол мамлекет бузулуп атат. Ал мамлекет бузулгандан кийин ал мамлекеттин оңолушу, бир кирпичи түшсө да кайра анын оңолушу оңой ордуна келбей турган нерсе. Анан балдарга да жаман, аялга да жаман, эркекке да жаман. Бул жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн бирок ажырашуу сөзсүз түрдө чечим болсо, проблеманын чечилүүсү болсо, анда ажырашуудан качпаш керек. Бирок мүмкүн болушунча. Рахмат.
Анан эми биз вебинарыбызды жаздырып койдук. Видео записи бар. Эгер көрбөй калган болсоңуз, көрүп алсаңыз болот. Эртең чыгарабыз YouTube'га. YouTube'га чыгарабыз. Рахмат. Кадир эже жооп бересизби? Бир нерсе кошумча алып коеюн. Эже жакшы маселени козгоду, жана мигранттардын балдары мындагы көптөгөн көйгөйлөр деп бул бар, бул чындык. Ар бир үй бүлөдө жашалып атат. Азыр миграцияга кетпеген үй бүлөлөр почти Кыргызстанда жок эсе. Бир үйдө 3төн, 2ден, 1ден, 4төн, 5тен мигрант балдар сыртта жүрүшөт экен. Кудай өзү жардам берсин аларга. Анан бир жерде калган балдардагы мектептерди тизилдеп көргөнүбүздө ата-энеси бир жерде болуп, последний алкаш болгон кишинин балдары өздөрүн дагы корголгон сезет экен да мектептердечи. Ал эми ата-энеси тетиги жактан акыркы моделдеги кийимдерди, акыркы моделдеги телефондорду сатып берип, компьютер сатып берип аткан ата-энеси Россияда жүргөн балдар көбүрөөк рекетирствого, зомбулукка кабылып калат экен. Бул да ошо корголбогон нерсени сизин көрсөтүп атат. Андан башка дагы мага ушул телефонго караганда ата-энем жанымда эле болсо болмок, экөөбүз чогуу отуруп бир жерге барсак жакшы болмок, чогуу отуруп бир жерде тамак ичсек болмок. Мен ушундай эркелегенди сагындым, бир эле эркелеп алсам арманым жок эле деген студенттердин дагы, өспүрүмдөрдүн дагы көптөгөн немелери бар да, мындай армандары бар, изилдеп көргөнүбүздө. Анан мен көп учурларда ата-энелерге айтам да, ушу балдарыңыздарды бир кучактап эле коюңуздарчы депчи. Жөн эле кучактап эле койгулачы депчи. Бул дагы ошолорго аябай чоң дароо болуп эсептелинет да. Жөн эле текшерип, сен жакшы окуганың үчүн тиги бул эмес, бала жакшы окуганы үчүн бала эмес. Бала болгон үчүн бала деген маселени көбүрөөк айтып тартышабыз. Рахмат эжеке кошумчаңыз үчүн. Рахмат. Аябай көйгөйлүү маселени көтөрүп жатасыздар. Мен ыйлагым дагы келип кетти. Эми аябай оор маселе. Гүлзат Баялиева колун көтөрүп турат. Ооба, саламатсыңарбы? Халеже чоң рахмат, аябай кызыктуу лекция болду. Жумуштарымды таштап отурдум, аябай бир ошо кунт коюп отурдум, баарын угуп. Мен эки суроом бар. Бир суроо жана сиз айтып кеттиңиз, статистикага таяныпчы, көбүнчө жана тайнелердин колунда өскөндөр эмоционалдык жактан мындай жакшыраак депчи, туруктуу. Ошондой айттыңызбы ошол жана? Ошол бул жакта да кайнене менен келиндин ролу кирип кетеби ошондочу? Мындай кыздары көбүрөөк мамасы менен катташып, ошон үчүн тайнелери жакшыраак балдарын карап. Мындай себептери көп болушу мүмкүн. Ошого жөн эле кыскача комментарий берип койсоңуз. Анан башка суроо, туура айтып кеттиңиз, ар бир ролго ошо кайнене болобу, тайнеби, энеби, мындай мектеп керек, мектеп жетишпейт депчи Кыргызстанда мисалы үчүн. Мындай китеп катары чыгарып же мындай ком өзү деле мектеп болуп берет да, мындай сөзсүз эле бир курсуга барып туруп, кайнене болсом эмес, мындай чогулган жерде айтышып, ошо мындай жаңы бир түшүнүктөрдү бири менен талкуулап, ошол деле мектеп болуп берет да. Ошон үчүн мындай мамлекет тарабынан бир долбоорлор барбы ошондой үй бүлөгө карап, көңүл буруп, бир стратегияларды ойлоп чыгып, мектепке киргизип, мисалы үчүн сабак катарыбы же болбосо билбейм, бир брошюрка, баннерлерди илип, мындай жакшы бактылуу бир жүздөрдү көрсөтүпчү, ар кайсы ролдордо үй бүлөнүн мүчөлөрүн иши кылса, ошондой мамлекет тарабынан долбоор барбы? Ошо эки суроом. Чоң рахмат эже. Дагы бир жолу. Рахмат сизге, Гүлзат. Сурооңуз үчүн маанилүү маселеге токтолдуңуз. Жанагы тайэнелердин колунда калган балдар өздөрүн эмнегедир жакшы сезет экен деп айттым. Ооба. Себеби биз изилдеп атканда балдар кимдер менен калып аткандарын сурадык да, Бишкек шаарында 13 мектептен мына социалдык статусу ар кандай болгон перифериядагы мектептер, гимназия мектептер, школа, комплекстер, же болбосо жөнөкөй орто мектептер деп туруп анан ар кайсы жерлерден 13 мектептен алдык. Ошо 1600дөн ашык бала катышты. Ошону карап көргөнүбүздө ошо тайнелердин колунда калгандар почему-то мындай жакшыраак неметет экен, же болбосо тайнелери кыздарын жакшы көргөнлүгү үчүн балдарына жакшы мамиле кылышабы,
же башка bir фактор барбы, аны биле албайбыз, бирок ал тайнелер менен көрүшпөгөнүбүз үчүн, мугалимдер менен сүйлөшкөнүбүз үчүн ушундай жыйынтыкка келдик. Чыккан жыйынтык ушундай болду. Ал эми кайнене келин маселеси кандай экенин аны да биле албайм да, бирок ошо көп учурларда көңүл бурулбай калган балдар ошо ата тараптан туугандардын же жөн эле кошуналардын колунда калган балдар ошо көп запкы көрүп атышат да. Балким алар үйдө болгондо запкы болбойт болуш керек, алар үйдө жок болгон учурларда запкы көрөт окшойт да. Анан брошюралар боюнча, проекттерди социологдор жүргүзүп атат. Кээде проекттер брошюралар асылып калат, кээде немелер асылып, фильмдер тартылып калат. Бирок канчалык деңгээлде жайылган, аларды ким колдоп атат, ал жөнүндө кабарым жок. Мен өзүм катышпагандыгым үчүн буга так жооп бере албайм. Кечирип коюңуз. Рахмат. Аида колун көтөрүп турат. Аида, сурооңуз барбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тренинг жакшы болду, негизинен пайдалуу да болду. Мен студентмин, 3-курс курс. Анан ошол суроом болсо, негизи үй бүлөдө ажырашуу көбүнчө зомбулуктан да болобу, кандай? Зомбулуктан да болот десек болот да. Анан ошону азайтуунун жолдору барбы? Типа ошондой суроо болчу. Албетте. Баары эле зомбулуктан болуп аткан жок. Кээ бир учурларда тиги күткөнүн таба албагандыгы үчүн дагы болуп калып атат. Мисалы үчүн, мен күйөөгө чыксам бүт проблеманын баардыгы чечилип кетет деген турмушка даяр эмес кыз ушундай нерсени күтүп алган үчүн, же болбосо өзү үй бүлөнүн жүгүн алып кеткенге даяр болбогондугу үчүн, аялдык милдетти аткарууга болбогондугу үчүн, андан башка бирөө дагы ошончолук жүк күтүп аткандыгы үчүн да болуп кетиши мүмкүн. Психологиялык, эмоционалдык, же болбосо экономикалык маселелер, жанагындай кредитке той берип алып, анан кайра карыздарынан кутулбай калып деген сыяктуу маселелер, кайнене келин маселеси, же болбосо туугандардын маселеси деген, же болбосо тил маселеси, жердешчилик маселеси, аймактык маселе, улуттук маселе менен дагы көп ажырашуулар болуп атат. Анан албетте мына зомбулук дагы бул аз роль ойнобой турган фактор. Анан алар эмне үчүн ажырашып аткандыгы мен изилдебегендигим үчүн так жооп бере албайм. Рахмат сизге. Рахмат. Айдай жек жакта Айсуу эже сурап атат. Үй бүлөлөр канча жыл жашоодон соң ажырашып жатат дейт. Үй бүлөлөрдүн жалпы статистикасын алып караганда, мынго 1 жылдан 5 жылга чейинки ажырашуулар аябай көп. Анан 10 жылга чейинкилер, андан 5 жылдан 10 жылга чейинкилер бир аз азайып чыгып калат. Себеби жубайлар бири-бирин таанып, бири-биринин талаптарына көнүп, же болбосо бири-бирине көнүп дегендей, же башыма салган ушул экен деген сыяктуу нерсеге көнүп калгандыгы үчүн, ал эми ажырашуу керек болгондо кээде 30 жылдан кийин деле, 15 жылдан кийин, 20 жылдан кийин деле ажырашып берет. Эми ал кандай экенин биле албайбыз да. Бирок көп учурларда мынго 5 жылга чейинки ажырашуу өтө көп да. Бул көбүнчө 1 айдан кийин, 3 айдан кийин, 5 айдан кийин, 1 жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин дегендер өтө көп. Анан булардын ичинен жана биз официалдуу никелерди алып атабыз да. Ал эми жана имам нике жөнөкөй жашагандар, алар талак берип койдум, сен кете бер деп туруп деле мындай грамотный болбогондор кетирип жиберип атат да, биз жерде тагдыр менен ойнолуп атат. Ал эми Айдай кызыбыздын тиги эркек балдар ажырашкандарды жаман көрөт экен деген суроосу, бул албетте себеби алар бирөөнүн баласын баккысы келбейт, өзүмчүлдүктөн. Экинчиден, алардын сезимдери, өздөрүнүн сезимдерине ишеними жок, силерди сүйүп сүйбөгөндүгү тууралуу жоопкерчиликти алып албоо жөнүндө сезимдери так эмес. Андыктан алар ошо ажырашкан аялды жаман аял деген бир стереотип калып калгандыгы үчүн ошону ойлойт болуш керек. А самом деле тиги жакшы эркектен аял кетпейт. Бул да өзүнчө бир сөз. Мерим Жанакунова суроо сурайм деп атат, кол көтөрүп. Мерим. Рахмат. Рахмат, абдан кызыктуу болду. Азыр менде бир суроо пайда болду да. Сиз айттыңыз, статистика боюнча 1 жылдан 5 жылга чейинки жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөр ошо көп ажырашуу болуп атат деп. Ошол эмне себептен деп ойлойсуз? Кайын журт, жаңы кыз келин болуп барган жак, кайын журт тараптан
пикир келишпестикпи же кайнене менен келиндин ортосундагы мамилесиненби ошол көбүнчө эмне кайсы причина аркылуу ушул ажырашуу болуп атат деп ойлойсуз? Рахмат. Рахмат сизге. Бул жерде көп факторлор бар. Кээ бир учурларда тиги кайнене келин фактору, кайын журттун салтына көнө албоо, ошол үйдүн жаңы тартибине көнө албоо, же болбосо кайын журттун күткөнү, бул өзүнчө бир фактор болсо, экинчиси жаштарды өзүнчө жашагыла деп бөлүп койгон учурда дагы жаштар неме ете албай атат, көнүп кете албай атат. Себеби мурда бирөө өзүнүн гана жашоо аймагы болгон, жашоо территориясы болгон. Эми ошол территория бузулду, жанына башка бирөө келди. Ошол территория бузулганда психологически ал түртүлүү башталат, мындай алыстоо башталат да. Анан муну кабыл албоо маселесине дагы жаштар мындай түпкаң сезимге даяр эмес болушу да мүмкүн. Андан башка да кээ бир учурларда кайната кайнене менен жашаган кыргыздын кээ бир үй бүлөлөрү ай балдар тынч болгула, ал эмне дегениңер деп эле койгон сөзү жетиштүү, уят эмеспи, келин ал эмне, ай бала ал эмне деп жөн эле көчөдөн өтүп бараткан киши же кошуналар деле кайната кайнене болбосо деле чоңдорду мындай бир аз контролдоп, бир аз акыл айтып койгонунда жетишпейт экен да. Бул маселе дагы өзүнчө эркин болуу маселесинде эркиндикти, абсолюттук эркиндик деп ойлоп алуу жана үй бүлөнүн жүгүн көтөрүүгө даяр болбоодон улам ар түрдүү факторлордон неметилип кетип атат. Бул жана айтат го, керкисинде да бар, кемигинде да бар депчи, эки жактан тең болуп атат. Келинден да болуп атат, баладан да болуп атат, кайын журттан да болуп атат, кыздын төркүндөрүнөн да болуп атат, керек болсо кошуналардан деле болуп калышы мүмкүн. Акча маселеси, башка маселеси да болушу мүмкүн. Ошо иштөө маселеси да болушу мүмкүн. Иштен кеч келүү же эрте келүү маселеси да болушу мүмкүн. Ар түрдүү маселелерден ажырашып кетип атат. Бир учурда мага бирөө айткан эле, бир жуп ажырашып атыптыр, анан сотко барышыптыр. Эмне үчүн ажырашабыз деп чечтиңер, урушуңар каяктан чыкты дегенде, телевизорду тиги бурчка коелубу же бул бурчка коелубу дегенден экөөбүздүн урушубуз чыкты депчи. Ушундай майда чүйдө нерседен телевизорду тиги бурчка койсо деле бул бурчка койсо деле экөө тең эле көрөт да. Бирок болбогон нерседен чоң маселе, сен менин оюмду сыйлабайсың, сен мени сүйбөйсүң деп күнөөлөп баштоо аркылуу уруш чыгып кете берет дагы, анан ажырашууга чейин алып барышы мүмкүн. Бул деген эмне? Бирин бири угууга даяр эместик, кулагын жаап алуу. Ушул маселеден улам ажырашуулар көп болуп атат. Чоң рахмат. Гүлзат жазыптыр эми чатка. Кыргызстанда азыр балдардын баркы кеткен, көбүнчө түртүндүү катары болуп калды. Бапестеген үй бүлөлөр аз калды. Кагып силкип шагын сындырат. Үй бүлөсүндө гана эмес, көчөдө деле тааныбагандар. Ушундай болгон үчүн коомдук жайларда балдарга уюшулган бурчтар же майдандар өтө аз. Коляска менен киргизбейт. Бала ыйласа урушуп салышат чоочундар эле. Бул көп маселелерге такалат. Материалдык, экономикалык, миграция, коомубуз кыска мөөнөттөр ар кандай системага туш келиши. Гармония бузулду дейт. Туура айтып атат. Эми буга азыр торговый центрлерде атайын балдар үчүн бурчтар уюштурулуп баштады, андан башка көйгөй, площадьтарда уюштурулуп баштады. Бардык жерде эле ушундай нерсе жок, көйгөй албетте. Анан балдар менен ата-энелер сүйлөшө албайт. Бу дагы көйгөй. Эми бара түзөлүп калар деп үмүттөнүп туралы. Рахмат. Аида жазып атат, Аида же Германиядан абдан маанилүү сөздөр, баарлашуу болуп турат. Кадиян эже, чоң рахмат сизге. Гүлзада Станалиева, бул темага тойбой калдык окшойт. Психологдор дагы уланса жакшы болчудай, дейт. Ооба, албетте, да, психологдорду дагы чакырып, ушундай бир баарлашуу уюштурсак болгудай экен. Көпчүлүгү психологиялык маселелерге барып такалат экен. Бактыбек кол көтөрүп турат, дейт. Бактыбек, сурооңуз барбы? Микрофон жандырып ал десеңиз, ал жандырбай атат. Микрофонду жандырып аласызбы, Бактыбек? Чыгып кеткен окшойт, Чыгып кетти окшойт анда. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, сиздерге бир кыскача кулактандыруу айтып кетсем, биз онлайн университет группасынын платформасынын WhatsApp группасы бар.
Ал WhatsApp группага жазылам десеңиздер, чатка биз номер жаздык. Ошол WhatsApp номерине жазыңыздар. Сиздерди дагы кошуп коебуз дагы. Онлайн университеттин келечектеги вебинарлары тууралуу кулактандырууну жиберип турабыз ошол жака. Эгер сурооңуздар же комментарийиңиздер жок болсо, анда микрофондоруңуздарды жандырып, Кадиян Бобекова эжеге кол чаап койсок. Чоң рахмат. Кадиян болду. Чоң рахмат. Эжеге аябай маалымат берди. Жакшы. Жоопторду алдык. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге укканыңыздар үчүн рахмат.